Саламатсыздарбы? Константин Иванович Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин профессор окутуучулар жамааты, студенттер жана биздин көрүүчүлөр. Биз сиздерди 9 май улуу жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. 1941 жылы 22 июнда түнкү саат 3-төн 10 мүнөт өткөндө Львов облусунун коопсуздук кызматы УССР КГБ кызматына шашылыш коңгуроо чалып, Соколь шаарынын аймагында чек арадан өткөн Вермахт ефрейтору Альфред Лисков кармалганын 22 июнь таң эрте менен Германия аскери согуш чабуулга өтөрүн айтканын билдирет. Бирок немистер таң атуусун күтпөй, түнкү саат 3:30да чабуулга өтүшкөн. Ошентип, экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Улуу Ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинен 1000ге чукулуу аял заты болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болуп, Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз Дүйшөнкул Шопоков болгон. Улуу Ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миңдей жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 71 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Кыргызстандык 29 жоокер Даңк орденинин 3 даражасы менен сыйланып, алардын ичинен 8 жоокер Даңк орденинин 3 даражасын тең алган. Анда эмесе, сиздердин көңүлүңүздөрдү биздин чакан концерттик программабызга бурмакчыбыз. Тынымсыз соғышып жатабыз. Фашисттердин аскерлери канчалык күчтүү даярданса дагы, аларга каршы туруп, бар болгон күчүбүздү салып жатабыз. Ачка. Баары ач калган. Колубузда курал бар. А бирок октары жок.
душмандарды муынтып өлтүрүп жаттык. А биздин аскерлер арыстандай айбаттуу жүздөрү менен салгылашып жатышты. Канчалаган аскерлерибиз окко ушту. Канчалаган аскерлер танк алдында калды. Агып жаткан дайра канга боелуп, мекен үчүн өлгөн эр азаматтардын жансыз сөөктөрү арга жерде жатты. Мындай болот деп ким ойлоптур? Мындай каргашалуу күн келет деп кимдин оюна келиптир? Тыныч жаткан элдин үстүнөн бүлүк салып, душмандар ала тоонун жигиттерин, аска туткан агаларды, акыл менен иш жасаган аталарды апаат согушка барууга мажбур кылды. Мына биз ошол аталар менен, мына биз ошол агалар менен душмандарга каршы туруп, аларга күч көрсөтүп, каарыбызды көрсөтүп, жаңганыбызды аябастан салгылашып жаттык. А бирок бүгүн каргашалуу окуя. Менин кандосум Абдыбек душмандардын айынан кансырап чалажан болуп жерде жатат. Апакеси сарсана болбосун деп, апакеси кайгырбасын деп, апакем эч качан сарсана болбосун деп, ак кагазды алып, ата мекенин сагынганын, жакында кайтып бара тургандыгын жазып жаткан кезде, залимдер, жек сурлар, душмандар асмандан чабуул коюп, жерге бомба таштап, ал жарылууда. Кандосум Абдыбек жарадар болуп жерде жатат. Абдыбек, ач көздөрүңдү досум, ач көздөрүңдү. Биз сөзсүз мекенибизге кайтып барабыз. Сөзсүз түрдө сен апаңа барасың. Көрөсүң го, ошол кезде биздин эл жерибиз, бизди кучак жайып тосуп алат. Ажайып коос ала тообузду көрөбүз. Абдыбек, наалат сага согуш, наалат. Сен канчалаган өмүрлөрдү кыйдың, канчалаган өмүрлөрдү сүйлөткүс кылдың, канчалаган балдарды жетим калтырдың, канчалаган аялдарды жесир калтырдың, согуш. Сен эч нерсени көрө албайсың. Көрө албастык кылдың. Тыныч жаткан элди көрө алган жоксуң. Тыныч жаткан мекенимди көрө алган жоксуң. Наалат сага согуш. Жок. Биз сөзсүз мекенибизге кайтып барабыз. Абдыбек, сөзсүз түрдө биз душмандын талуу жерин кармап, биз аларды жеңебиз. Көрөсүң го. Бизде ошондо эркиндик байрагы желбиреп, душмандарды багынтып, элибизге бейкутчулук, тынчтык орнотобуз досум. Ач көздөрүңдү, ач. Биз душмандардын баардыгын кыйратабыз. Мен ага ишенем досум. Жүрү кеттик. Биз алардын талуу жерин таап, кыйратып жок кылабыз. Тынчтык керек карыга да, жашка да. Тынчтык керек кайынга да, ташка да. Апат күнү жан-жаны бар, өксүгөн каректерден кадимкидей жаштама, жаштама. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйгүм күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдүү тунук сүйүүсүнө. Согуш болсо бардык нерсе жетимдей калар, аны кургап солуп жетилбей. Тынчтык керек, тынчтык керек, андыктан дүйнө бейкут турсун үчүн кетилбей, кетилбей. Тынчтык керек назик гүлдөргө, наристенин сүйгүм күлкүсүнө, улан кыздын ак пейилдүү тунук сүйүүсүнө, улан кыздын ак пейилдүү тунук сүйүүсүнө.
весь фронт раскален от огня. Лупит зенитки 3 ночи, 3 дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Если останусь живым на войне, встречусь с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Юнкерсы кружат и небо в огне. Думай, родная, всегда обо мне. Из-под небес я мне виден, милый, твой профиль в окне. И кажется порою, что солдаты с кровавых дней пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам глаза. Небо домой так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток